Кырсыктын алдын алууга бөлүнгөн миллиондор, сапатсыз дамбалар, суу астында калган үлүс жерлери, сел бейнесинде аккан көз жаштар, элдин өмүрү менен ойногон өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Өлкө аймагында жыл сайын эле жаз мезгилинде ушундай өңүттөгү өзгөчө кырдаалдар түзүлөрү белгилүү. Бирок тийиштүү тараптар эмне себептен мындай жагдайдын алдын алып, болтурбоо аракетине басым жасагандан көрө качан гана кооптуулук критикалык деңгээлге жеткенде чара көрө башташат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мындай тобокелчиликке барышы коомчулуктун кескин сын пикирине кабылууда. Араңдан күн көрүп жаткан Жумабай Чолпонов 3 жылдан бери бир үйүн бүтүрө албай убара. Албетте ылайдан болсо да үй салып алууга белсенип жүргөн жаранда. Бул үчүн акча каражаты жетишпей турат. Көк Ар суусуна жакын жерге турак үй салып жаткан Жумабай мырза курулуп бүтө элек үйүн суу алып кетишинен жыл сайын кооптонуп келет. Акча бөлүндү деп макулдашыпты. Ошону оңлап макул берсе, ошол элер суу ташымайды. Акча бөлүнгөнү менен алдын ала дамбаларды оңдоп коюшпайт. Элдин дыйканчылык жерлерине чоң зыян тийип атат. Жылда эле ушул абал. Бирөө келип кабаралайын дебейт. Ошол элерде. Ошону эл ошо ахвал алып, бурга келип нема кылып карашмайды уну. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жаан жаачу болсо Көк Ар суусунун көлөмү көбөйүп, сел жүрүү кооптуулугу пайда болоору тууралуу маалымат жок беле. Жыл сайын эле кайталанып жаткан бул көрүнүштүн алдын алууга эмне себептен жарытарлык көңүл бурулбады? Же карапайым элдин өмүрүнө коркунуч туулганда гана аракет көрүү зарылбы? Кышында светтен кыйналабыз, жазында эрте жаздан баштап суудан кыйналабыз, коркобуз. Эми биротоло оңдоп койсо жакшы болот эле. Жылда эле ушундай, жылда эле эрте жазда биз суудан коркобуз, качан бизде суу келип басып кетет экен деп. Ушундай болуп атат. Эмне кылабыз эми, кимге барабыз, кимге барып кайрылабыз биз? Өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга канча акча бөлүнөт? Ал акчалар максаттуу пайдаланылабы? Же мамлекет качан гана үйлөрдү суу каптап калганда гана чара көрүүнү туура деп билеби? Албетте мындай эмес. Маселенин тег жайы такыр башкада. Акча бөлүнөт, акча бөлүнгөн үчүн антип чуркап жүрүп кылып атабыз да. Канча акча бөлүнөт? Эми ошол иштин объемуга ылайыктуу. Фактически болгон иштин объемуга. Себеби айыл өкмөт жасайт, администрация бар, ар кимге бөлүнгөн иштер бар, ошолор баарын жасайбыз да. Биз өткөн жылы 92 миллион сомдук жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигине, бул башкармалык тарабында айтсак болот, жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигине 92 миллион сомдук жумуш аткарылган. Мына биз бүгүн ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Бизде ошол сактап калып атат. Эгерде биз 92 миллион сомдук жумушту аткарбаганыбызда бүгүнкү абал башкача болот эле. Биз чоң айылдарыбыздан ажырайт элек да. Жергиликтүү башкармалык өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бөлүнгөн акчаны гана иштете алат. Башка финансы булактары жок десе. Ал эми министрликтин ана башчылары болсо, алдын алууга ыктагандан көрө критикалык учурларда гана келип, күйүп жанып иштеп жатканын көрсөтүү менен убара. Чүй областында бизде өзгөчө кырдаалдардын орун басары Далет Карыйчы ал жакта иштеп атат, бул жакта мен иштеп атам. Көбүнчө кооптуу жак Чүй менен Ош облусу болуп, Ош облусу Жалал Абад облусу болуп атат. Бул коррупция. Коррупцияга баткан, белчесинен эмес, мойнунан баткан. Буга МЧС, буга ошол МЧСтин жетекчилиги, өкмөт өзү контролдоп, президент контролдоп, анан иш кылыш керек. Бүгүнкү күнү мамлекет отуруп калган. 2 машина жөнөтсө 10 машина деп жазса, 10 машинаны 100 машина деп жазса, коррупциябы? Коррупция да бул. Вот ошолор жооп бериш керек. Аткарылган иштердин сметасын көбөйтүп жазуудан акча жасап жатканы айтылып жаткан УКМ системасына байланыштуу укук коргоо органдары тарабынан негедир бир да олуттуу чара көрүлбөгөнү таң калтырат. Балким төгүлгөн шагыл менен цементтерди кайра эсептеп чыгуу мүмкүнчүлүгү жоктугунанбы, же эл билбеген башка себептери барбы белгисиз. Ал эми айыл жерлеринде сел каптоо жагдайлары токтой элек. Жыл сайын кышында жарыксыз, жаз мезгилинде өзгөчө кырдаалдардан кооптонуп жашаган айыл турмушу уланууда. Жалпы кыргызстандыктардын төлөгөн салыгынан пайда болгон мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн миллиондордун жок эле дегенде жарандарды табигый кырсыздардан алдын ала коргоо үчүн жумшалбастан дайынсыз болуп жатышы өкүнүчтүү. 7-8 гектар жерибизди жеди, жогорудан 7-8 болсо Дарыяга айланган айдоо жерлери, күн санап айылга жакындап келе жаткан сел каптоо коркунучу, кайдыгер мамиле кылып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Мындай аянычтуу абал Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүндө да орун алган. МЧСке жаздык, МЧСтер келип биз жардам бере албайбыз. Биз жардам берсек айыл өкмөтү сурады. Жардам бересиңер силер дагы дедиле. Бизде только Салакадан жардам беребиз деди. Башка жагдан жардам бере албайбыз, бизде эчтеке жок деди.
Men o'sha yerda turardim, o'zim o'qib, o'zim kursdaman u bilan. Bu MTS onda bular nimaga ishlaydi, nimaga qiladi bilmayman. Bular aylık alып jataveradi, bunday narsalarga yordam bermasdan bizga. Бул аянттарды 2 жума мурда эле жергиликтүү дыйкандар күрүч эгүүгө даярдашкан болчу. Ширин айылынын тургундарында мындан башка киреше берүүчү булак жок. Эми болсо 20 гектардай айдоо аянттары Көк Ар суусунун карамагында калды. 2 жуманын ичинде жамгыр эле аз эле жаады, бирок кийинки жааганда уже бул жака сразу эле кирип кетти да. Мына жерлер жер экен эле да. Бул жер айылдык тургундардын жерлери 20 гектардай жер жок болуп кетти да азыр. 2 жумада эле. А bunun çarasını görmese, bu жаққа прямой кете турган болсо, түз кетсе, жерлер жок болуп кетет да. Сооткул Мырза Хамдамов өзгөчө кырдаалдар министрлиги аттуу кызматтын табият кырсыгына тез арада чара көрүүчү мекеме деп билчү. Бирок 1 гектар жери суу астында калып баштагандан бери 10 күндөн ашык убакыт өткөнүнө карабастан, бул кызматтан тез эмес, жай болсо да жардам болбой жатканына кейит. Bura MTS'ler hem gelerek bizge haber akanı, böyle hakimçilikler hem gelerek. Günde gelip mayerde oturup ketemin haber alıp. Su kakka akatı gelip, endi hudadan nime kılır. Endi nime kılış biliyorum endi nime de. Allah'tan tilep endi. Aileeli kimge kayrıların bilbey turat. Ayıl hökümetinden da, özgöçö kırdaалдар ministrligинен da ümitü üzülgen karapayım jor. Kaçan emi aşkan su ayılga kirip kelet degen korkunçta gün geçirүүдө. MTS'ten gelip hakimçilikten gelip görüşüp ketip hiç kanday bir natije bolmadı. Biz şunday bir suda kalıp ketebizbi? Dagı ya bizge bir çara körülöbü. Biz bir neçe jol МЧСке кайрылсак дагы алар тараптан эч кандай жардам болбой атат. Себеби мындай кырсыктар областта көп болгон үчүн менимче жетишпей атат окшойт да аларчы. Анан биз өзүбүздүн аракет менен андай чоң сууну тосуп нугун бир жака өзгөртүрүшкө биздин эмебиз жетишпейт. Ошол себептен барып күнүгө дежурный коюп карап эле туруп атабыз эми. Күзөтүп туруудан башка эч нерсе кыла албай жаткан айыл өкмөтү болсо, өзүнүн бюджетинде акча болгон чакта да тийиштүү аракет көрүү үчүн портал аркылуу кызмат көрсөтүүчүлөрдү тандашы керек. Бул үчүн эң эле тез дегенде 3 күн убакыт керектелет. Акылга сыйбаган эреженин сакталышы менен Ширин айылы биротоло суу астында калып кетиши мүмкүндүгү түшүнүктүү. Өзүңөрдүн күчүңөр менен техника таап карап тургула, өзүңөр күчүңөр менен эме кыла деди. Аким баш болуп өзү келди, райондун акими. Өзү дагы көз жетти окшойт. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен эчтеке жасай албашыбызга. Эми ошо карап дежурный койгондон башка эмебиз жок. Себеби суу өтө чоң. Аерге кичинекей техника менен эч нерсе жасай албайсың. Суза, Карадария жана Сайпидин Атабеков айыл өкмөттөрүн туташтырган бул көпүрө мындан 10 күн мурда бузулуп, жараксыз абалга келген. Көк Ар дарыясындагы көпүрөнүн мындай абалда калышы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кайдыгер мамилесинин кесепет экенин жергиликтүүлөр айтышат. Ayaktan жерибиз жууп атса, бу жерде көпүрөгүбүз жок. МЧС эч жардам бербейт атта бизге. Бөлүнгөн акча бизге тийбейт атта, мына жерге биздин айылдарга жардам бербейт атат. Кандай акчаны жок кылып атат, исписат кылып, баары коррупция болуп кетип атат да. Ушундай эле коркунучтуу абал Атабеков айыл өкмөтүндөгү Жаңы Жер айылында да бар. Көпүрөдөн күндөп сайдан алынган тонналаган шагыл таштарын ташыган унааларды улай эле. Дарыядагы сапатсыз дамбалар көпүрөнүн бузулушун шарттоодо. Мисалы мына сайдын нар жагында, мына сайдын боюндагы дамбалар нар жагы жок. Кудайды өлө турабыз, чынын айтсакчы. Суу келсе, документтерибизди кармап, качан тирөөгө болот деп. Жанагы кум шагыл алган жекешкерлер, жанагы лицензия алышып келип алып, Госкомге алган лицензия алып келип алышып иштеп аткандар, андан сырткары жөнөкөй жарандар. Кирип көрүнгөн жерден тутмалап, баягы келемиш иңгаскандай кылып казып, анын майда кумун элеп алып, ташын калтырып коюп кеткенден мына бүгүнкү абалга келдик да. Бүгүнкү абалга келдик. Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы бузулган көпүрө алардын балансында эместигин айтат. Көк Ардын суусу ашканча эле ал объект жараксыз болгонун эскертет. Ал эми үлүш жерлери эле эмес, тура үйлөрү да суу астында калуу коркунучу турган айылга тез арада чара көрүүлөрүн билдирет. Мен мына азыр барам, биз жеринде чечим кабыл алабыз, ал боюнча. Кандай кылабыз, эмне кылабыз, кантип аны сактап калсак болот. Биринчи кезекте дагы айтып коеюн, айдоо аянттарга да сакташыбыз керек. Бирок андан мурда биз калк сактоонун аракетин көрүп атабыз.
Ал ортодо саат сайын сазга батып жаткан дагы бир айылда 3 күндөн бери көчкү жүрүү коркунучу турганы айтылат. Бирок Курманбек айыл өкмөтүнө караштуу Эдиге уулу айылындагыларга өкмөттөн да өзгөчө кырдаалчылардан да эч кандай жардам жоктугу ачыкталат. МЧС келген жок, айыл өкмөткө чалсак ана барам, мына барам жетишпей атам деп койду эле, эчтеке жок отурабызмы? Же малды азыр малы мына жакта 310 деген жер бар. Ошака чатыр тигип мал карап атышат азыр бардыгычы. Азыркы жок деген ушул положенияда кечээден бери карасы болобу? 4 күн болду, бүгүн 4-күн күн агып атат ушул суу. Бир адам келген жок. Келген жок, эч кандай көчпөйт. МЧСтен келип көрүп атка минип мына жакта кыдырып келип көчпөйт деп кайра кетип калышты да. Биздин үнүбүздү уккан эч ким жок. Бир базардан бери көчөдө жүрөбүз ошо үйгө кирбей. Айыл эли өздөрүн өлкөнүн өгөйү катары сезип отурушат. 18ге жетпеген кожолук жашаган айылдыктарга башка аймактан жер тилкесин бөлүп беришин суранышат. Антпесе жыл сайын көчкү менен суу астында калуудан кооптонгондордун абалы оор бойдон калууда. Ит болду, куш болду, эмне болдуң деп биз бир панда сурап койсо, ыйлабайт элек biz ушунду. 4 күндөн бери уйку жок. Булар биздин үйгө алып жатып келишет, кайра келишет, ушунда отурабыз. Бизге чек берсин баарынан, биз кетебиз беден көчүп. 3 күндөн бери үйдө тыным жок, жатпайбыз бу жерге. Ушу талалап жүрөбүз көрүнгөн жерде. МЧСти чакырсак, МЧС келбеди. Ушу чек берсин бөлөк жерден ошака көчүп түшөбүз. Кайга көчүп кетти азыр? Талада туугандарыбыздыкындабыз азыр. Мына малдарыбыз ям кетти талалап, өз ям талада жүрөбүз 3 күндөн бери. 3-4 күндөн бери жергиликтүү бийликтен да, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен да жардам ала албаган Курманбек айыл өкмөтүнүн Эдиге уулу айылынын тургундары жер көчкү кооптуулугунан кооптонушуп өз үйлөрүн таштап кетишүүдө. Аймактардагы мындай абал дагы канча уланат. Министрлик менен өкмөт башындагылар кырсыктын кесепетин жоюудан көрө алдын алуу жагына реалдуу басым жасаган туура болорун түшүнүп жетишүү үчүн дагы канча убакыт керектелет. Же өз билемдиктин арты менен нугу бузулуп жаткан дарыялар, профилактикага делген акчалардын дайынсыздыгы, натыйжада көз жашын агызып жаткан журтчулук эч кимди ойлондурбайбы, ачык бойдон калууда.